Ысык Көл районунун прокуратурасынын демилгеси менен үй бүлөнү жана жаш өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо багытында бир жумалык иш-чара уюштурулган. Комплекстүү маалыматтык профилактикалык иш-чара жаш өспүрүмдөр арасындагы зордук зомбулуктун жана укук бузуулардын алдын алууга багытталып, биз зордук зомбулукка каршыбыз деген аталыш менен Чолпон Ата шаарында өттү. Ага аймактагы мектептердин жогорку класстарынын окуучулары, социалдык педагогдор, райондук прокуратуранын жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Прокуратурага келишти, прокурор эмне жумушту аткарат, прокурор деген бул кесип эмнени аркалайт, анан кийин эгерде кылмыш жасаган адам кылмыш жасаган учурда анын кесепети кандай болот, ошолор жөнүндө түшүндүрүү иштери болду. Андан сырткары булар жаш өспүрүмдөргө мүмкүнчүлүк бердик, биздин ордубузда прокурор болуп биздин кызматтык кабинеттерибизге кирип отуруп, биздин мындай айтканда прокурор болгонго отуруп мүмкүнчүлүк берилди. Мындан сырткары ички иштер бөлүмүндө, Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө барып, ал жакта камакта жаткандар, кылмыш кылгандардын акыбалы кандай боло тургандыгы боюнча ички иштер бөлүмүнүн ишмердүүлүгү менен тааныштырылды. Азыр бул иш-чара райондук мамлекеттик администрацияда жыйынтыкталып, ал жерде сунуш пикирлер менен алмашылат. Иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жана зордук зомбулуктун алдын алуу, алардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жана мамлекеттик укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү менен жакындан тааныштыруу болду. Өспүрүмдөр зордук зомбулуксуз келечек деген ураан алдында жүрүш жасашып, андан соң райондук ички иштер бөлүмүнө, райондук сотко жана прокуратурага барышып, укук коргоо кызматкерлери менен ачык маектешип, кызыккан суроолорун беришти. Бул иш-чара кесиптик багыт берүүгө да өбөлгө түзүп, өспүрүмдөрдүн кызыгуусун арттырды. Биздин системада 30 жылдан ашкандан бери эмгектенет. Бул жакта бизде архив эметкен. Бүгүн прокуратура жана МВДнын РОВД участоктордун баарын бизге көрсөтүп, экскурсия кылып келишти. Экскурсияда мен ушу прокурордун жумушу аябай оор, татаал экенин билдим. Мен буга чейин көп маалымат билчү эмесмин. Мындан кийин мага кенен маалымат беришти. Ошого ыраазымын. Мен келечекте ким болорум дагы деле тактала элек, бирок мен оюм боюнча ушу ГОС жакта, ГКМБ жакка тапшырайын дегем. В данной экскурсии сотрудники прокуратуры провели для нас хорошую экскурсию. Мы узнали, как они работают, как они проводят свои дела, объяснили, как можно стать таким же прокурором в будущем. Благодаря этой экскурсии я узнал, что даже такие люди, как я, с некоторыми ограничениями могут стать прокурорами и также служащими государства, и укреплять наше государство и нести его вперед. Ысык Көл райондук прокуратурасынын демилгеси менен өткөрүлгөн иш-чара райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында тегерек стол форматында талкуу менен аяктады. Айсел Тилек кызы, Сталбек Саманчиев, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.